Meni ким капа кылса, мен ошол адамды Кудай үчүн кечирем. Мага үй бүлөм кайтарып бер. Чакырып алды. Муну сен айткандай мен дагы укканымда ою түшүмдө жок нерсе өзүм толкунданып, ушу Муктар бериле Муктарга ыраазычылык айтып, не кылдым. Эли жерибиз, ушу досторубуз, ушу мени лайык көрүп, ушул акени жиберейик деп ушу дурустар. Рахмат ушу балдарга да. Мына ушу уккандан бери досторум, тууган уруктарым, aka-ukелерим куттукташып, алиге ушул күн дагы ыраазычылыктарын билдирип, оменезен барып келет, дуаларын кылышып атыр. Буга себепкер асыл. Мактоо бир гана Аллага жарашат. Эми ошентсе дагы ошо асыл себепкер болуп калды. Бул асылдын эми көп буга окшогон жакшылыктары көп да. Кыргызстанга. Кыргызстанга. Бир эле районубузда бир эле. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин YouTube каналыбызды көрүүчү көрөрмандар, агалар, энелер, жалпы Кыргызстан улуттук оюну болгон аламандуулук сүйүүчү агалар, энелер. Жараткан Кудай насип этип, мына 2023 жылдын октябрь айынан баштап биздин ушул улуттук ата бабабыздан калган чоң аманат болгон оюнубуз аламан улак. Ушул аламан улакты тартып жүрүп, ушул биздин Машана абабыз, Нурмамат абабыз, кыскасы алабга, чаткалга таанымал болгон аксакал абалар менен чайында, конокто бирге жүрүп, көптөгөн тойлорго күбө болуп да. Анан ортодо бир иштер Аллахтан бир сыноо келип, үй бүлөм ооруп калып, Ош менен Бишкектин арасында чуркап жүрүп, тууган уругум, колу кошунам, классташтарым, таанымал инсандар колунан келишинче Алапа районубуздун депутаты Алишер Эрбаев көптөгөн жардамдарын беришти. Ушул жардам берген ар бир менин мекендешим, бир тууганым, көрөрмандарым, aka-ukелерим, досторум баарынан жараткан Кудай ыраазы болгон болсун. Бүгүн ушул Сумсарайда бери ушул жерде Турдубай абабыздын үйүндө конокто, ушул жерде да отуруш бар экен, келип ушул жерде ушул машаналымдар көргөн тарыхтагы аксакал балбандар жөнүндө сөз болду. Анан ушул жерде тартып кой деп келди эле, ушул жерге келип тартып аксакалдардын билгенин, көргөнүн, маалыматын алып, сиздер менен бөлүшөм жакында. Анан мен ушул эфирмен пайдаланып, ушул каналыман, Жукуну каналыман пайдаланып, сиздерге ыраазычылык билдирейин деп чыктым. Анан Машана абабыз дагы бир бизге Алапа районуна эмес, дегиле Кыргызстанга таанымал болгон, Москвага таанымал болгон, Кудай өмүрүнө, ден соолугуна, жашооуна, үй бүлөсүнө береке бере турган бир жакшы инсаныбыз жөнүндө сөз кылайлы деп чечтик. Улактарды тартып жүрүп, ортодо Бишкекке барып келип аттым, Ошко барып келип аттым. Ушул тапкан акчамды больницага чаптап чуркап аттым да машинага. Анан Аллага ушундай убада кылдым. Мени ким капа кылса, мен ошол адамды Кудай үчүн кечирем деп. Мага үй бүлөм кайтарып бер. Мен ушул күнгө чейин бирөө менен кектешкен дагы эмесмин, маташкан да эмесмин, урушкан да эмесмин да. Кээде инсандык кылып мындай кемчилик кетирип койгон болушубуз мүмкүн, биз инсанбыз. Кемчиликсиз бир гана Аллах Таала. Өзүм 5 убак намаз окуйм, жакшы билесиз. Бул ишти дагы бир динден кабары бар адам алып барбаса, кыйын экен, кээде кыянаттык кылып коет экен кээ бир учурда. Ошондуктан бүгүн ошондой акыбалда жүрүп, Кудайга убада кылдым. Кудай мен ушул убадамды кабыл кылды. Жана дуаларымды, түнкү намаздарымды, күндүзгү намаздарымда дуа кылып Кудайдан сурадым. Кудай көпчүлүк туугандарымдын, досторумдун, ушул жардам берген инсандардын дуасы менен Кудайым үй бүлөмү өзүмө кайтарып берип баштады. Жылыш болуп, жакшы болуп келатат. Алхамдулилла. Анан ушинтип Кудайга ушундай убада кылдым. Алла насип кылса, мен ушул асыл экенин берген ыхсанын барып тартам. Акесине, апасына, үкөзүнө, атасына аш берди го. Ушул марекесине барып катышам да, мен бир тыйын үмүт кылбайм деген. Себеби ага чейин мага асыл эке 100 000, үкөзү
Камеке 50 миң акча берген. Жардам кылып. Атылаш туугандарым 50 миң акча толтурду. Классташтарым иши кыза 50-тен садака болуп айланып кетсе мастык кылат экен да ал. 50-тен ушу тууган уруктан, достордон, таныш билиш бардыгынан айланып кетсек астык кылат. Асыл экеден да Аллах разы болсун. Мына ушинтип келип 4-күнү ашты тарттык. Ал күнү бир аз оюн болду, жакшы болду, анда тарттык. Анан ошол күнү машинага чыгып, Камекенин машинасына чыгып отурсам, ошо мен атам менен апам раматылыктын тирүүлүгүндө ошо үмүт кылдым эле, ушуларды ажылыкка барам деген ниет кылдым эле, бирок Аллах Таала жеткизбеди, алар эрте кетип калды. Анан ушу барам деген ниетим бар эле да. Ошол 80 умрадан экөөбүзгө насип болду да. Карасаңыз, Аллах Таала Ибрахим пайгамбарыбызга Каабатулланы курган, мен ислам тарыхына бекем караган адаммын. Пайгамбарыбыздын өмүр баянын 5 жолу окугам. Ибрахим пайгамбарга Аллах Таала айтат да: "Ибрахим, сен барып адамдарды могу бир тоодун атын айтып атат, унутуп калгам. Ушу тоого чыгып адамдарды Каабага, ажылыкка, умрага чакыр" дегенде, мен үнүм кантип жетет дегенде, мен өзүм чакырып алам деген. Сен чакырып кой, мен каалаган адамымды чакырып алам деген. Ошо умра, кичи ажылык, чоң ажылыкка Аллах Таала чакырган инсандарга карап. Мен ушундай келиңиз жакшы болуп, үй бүлөмдө курсанчылык болуп, сүйүнүп, кубанганыман келип берди. Жөн эле мен бекерге кызмат кылып жүрөм. Бекерге эле кызмат кылып берейин, ушу акемки атам менен чогуу жүргөн инсан деп, Асыл экенин урматы, үкөлөрүм, дос балдарым бар катарында. Ошолорду урмат кылып келип, тартып, анан биринчи күнү ошо машинада отурдум. Көкташтык Бабан деген балбан досум бар. Ошол досум айтат: "Эми таксыр болбой калдыңыз, эми ажеке болуп калдыңыз" деп. А мен аттын үстүндө жүрүп укпаптым. 3-4 жолу кыйкырып тура келип алып кетти депчи, мен аны укпаптым. Анан токто, мен тактайын дедим да, анан Асыл экен акеси Алаз экен балалык кылыч досубуз болот, анан кылыч досума келдим да, кылыч чын эле бизге умра жазылганбы досум, мындай сүйүнсөк боло береби десем, сага билечи жазылган досум, үйүңө алып барып беребиз деп. Мен айттым, жок, үйгө алып барбайлы, ошол жерде эле карасаң жет алабыз деп. Ошол жерде ушунчалык толкундандым, сүйүнгөнүмөн көзүмөн жаш токтогоду үйгө баргыча. Бул тирүүлүктөгү бир чоң шанс болду да, ошону. Тирүүлүктөгү бул чоң шанс. Бир сөздөрдө келет, руваятта келет, бул тирүүлүктөгү бейиштин биринчи кадамы дейт. Мунун баргандан кийин, биз айырга баргандан кийин жөн эле мындай реклама же рыя кылыш үчүн эмес. Биз ошол жерге барып дуа кылып, элибизге, мекенибизге, биринчи орунда Асыл экеге, Каныбекеге, ушул инсандарга, эл баккан инсандарга дуа кылабыз деген ниетибиз бар да. Ата-энебизге. Ушунчалык кубанганыман үйгө барып да ыраазычылык билдирип коеюн дедим. Анткени пайгамбарыбыз айтат: "Адамга ыраазы болбогон адам Аллага ыраазы болбойт" дейт. Ошо ыраазычылык билдирип коеюн деп сүйлөп атып, ыйлап көзүмөн жаш агып кеткен экен. Кээ бир үйүндө отурган, колунан бир иш келбеген, же бир даратты түшүнбөгөн, же динди түшүнбөгөндөр мени ушундай мындай ар нерсе деп айтып жүрүптүр да. Мейли, аларга да Аллах Таала хидаят берсин. Бул ыйлап подход кылып атат дегендей да. Жок, бул кубаныч. Бул кубаныч, урматтуу көрөрмандар. Алланын буйругу бул. Кубанганыман үй бүлөмө Аллах Таала кайтарып берип атат, ден соолугун жакшы кылып, жок жерден, күтпөгөн жерден Аллах Таала чакырып, Асыл эке себепкер болуп, умра жолдомосун берип атат. Могу мен үчүн чоң бир бакыт болду да. Мен ушул умра белекти укканымда денемен мустак тер чыгып, өзүмөн өзүм толкунданып, сүрдөнүп кеттим ана. Мен ушундай белекти берген Асыл экеге Каабанын түбүнөн, мен өткөнкү видеомда да айткам, видеоблогдо, Каабанын түбүнөн дуа кылам. Акызына өмүр бою намазында дуа кылам. Мына ушундай эл баккан, элге жардам кылган, пандемия учурунда Москвада больницаларды курду. Баткен тополоңунда канча тонна шипырларды жардам берди. Шакафтардан интернат мектебибизге мен ошол жерде окуп кеткем, өзү да ошол жерде окуп кеткен. Шипырларды алып берет. 1000 үй бүлөгө жардам, 80 адамга умра белек. Бул Кыргызстандагы эң алдыңкы номер 1 биринчи, бул макташ эмес, бул акыйкат. Бул акыйкат. Номер 1 той болду да. Мына умра өзгөчө белек болду. Машалла, караңчы. Мына ушундай инсандарыбыз Кыргызстанда көп болсун. Биздин районубузда көп болсун, биздин кошунабыз көп болсун ошондой инсандар. Биздин урпактарыбыздан да ушундай инсандар чыксын деп Кудайдан дуа кылам Каабанын астында. Эми
ушул ыраазычылыгын билдиргенден кийин машанабымда ыраазычылыгын угуп коюңуздар, урматтуу көрөрмандар. Машанаба сөз сизге берсем. Рахмат. Нурлан, бу түйүл айтасың. Бул кыргызстан сөзүн алтынга бергис сөздөр бар да. Ниетин кабыл, мурадың асыл болсун деп коет. Будан bir 20 жыл мурун bir терек тигип атып, мен ниет кылдым эле. Ушул терек жетилсе бир ажыга барып келсем деп. Алла Таала мына биягынан берген экен. Алла насип кылып, ушул асыл себепкер болуп, өзүң айткандай умрага чакырып калды. Муну сен айткандай мен дагы укканымда ою түшүмдө жок нерсе өзүм толкундалып, şu muhtarga bir razılık aytıp, yakıldım. Yeli yerimiz, şu dostlarımız, şu beni layık görüp, şu kendisi vereyik dedi şu duruşlar. Rahmat şu ballarga da, bana şu uqqandan beri dostlarım, tuğan uruklarım, akükelerim kutluklaşıp, haligi şu gündagi razılıklarını bildirip, amanezem barıp belgilep, dualarını kılışıp atırı. Buga sebepkер asıl. Мактоо бир гана Аллага жарашат. Эми ошентсе дагы ошо асыл себепкер болуп калды. Бул асылдын эми көп буга окшогон жакшылыктары көп да. Кыргызстанга. Кыргызстанга. Бир эле районубуз бир эле ушу Сумсарга башталышынан мына бу жерде мечит столовойубуз бар, чоң столовой эле муну сатып алып оңдоп мечитти баштады. Укелерин, акелерин бардыгын жайгаштырды. Asıldı mınday ayтканда бизге жиен болуп кетет өзү. Энеси дагы жиени эле. Рахмат, мына базарларды ачып атыр, канча деген жерлерге жардам берип атыр. Алла ыраазы болсун. Ошо кылган иштерине бүт Алла Таалам өзү көз салып, өзү алалынан берсин. Бала чакасынын убай урматын көрсүн. Ушунун тарбияланган балдары дагы мына Шамшар, Каныбек ушулардын тарбиясын алып келе атыры. Булар дагы ушул асылдын жолунан чыкпай, элге пайдасы тие турган, эли жерибизге урмат кыла турган сыйлуу жигиттерден болсун. Эли жерибиз бу асылдан өтө ыраазы. Мына өзүң айткандай 80 адамга умрага жолдомо берип атыры. 1000 адамга күн помощно жардам берип атыры. Бул кылган иштерине Алла ыраазы болсун. Өзүң айткандай насип кылып эртең чакырып азыр барып ошо жерде дагы дуа кылабыз. Табанын астына дуа кылабыз. Эли жерибизге дуа кылабыз. Пашаларыбызга дуа кылабыз. Кудай кааласа бала чагабызга дуа кылабыз. Ушу аксакалдарыбызга, жора жолдошторубузга баардыгын дуа кылабыз. Мына ушул күндөн баштап эле мен жора жолдошторумду куттуктап, бизде ошо барсаң багылып коесуң деп не кылышып атыр. Рахмат ушу балдарга. Ушу балдарга ham насип кылсын, көпчүлүккө насип кылсын. Сурангандарга баардыгына насип кылсын. Буга себепкер асыл. Асылга 1000 марта ыраазыбыз. Тилеги кабыл, мурады асыл болсун. Айдай аркырап, суудай шаркырап, ушу эли жерибизге ушундай жигиттерди өстүрүп, ушундай эли жерибизге пайда тийип, мечиттерди салып, кандай тойлорду кылдырып, бияга Казакстан, бияга Тажикстан барбы, Өзбекстан барбы, Кыргызстан барбы, келбеген адамдар калбады кече тоюнда дагы. Мына пайге деген нерсе артып калды. Мындай той жомокто дагы болбогон. Рахмат. Эми муну макташ эмес, бир гана мактоо Аллага. Эми эли жерибизге үлгү болуп, берейин деген жигит экен да. Элибиз эки аяка барса, бир жерден тили кызык болбосун, бир жерден кемсинбесин. Биздин элибизде дагы ушундай тойлор болгон, башка болгон деп айтып жүрсүн дей турган сөз болду. Алла ыраазы болсун. Не тилесе тилеги кабыл болсун, мурады асыл болсун. Шуга окшоп балдары ham, неберелерине ham тойлорду кылып берсин. Жакшылыктардын үстүндө жүрсүн. Биз дагы жана Каныбек экөөбүздүн акызына бир жакшы дуа кыланам, келиңизге да дуа кылам. Амин. Көрөрмандарыбызга да. Амин. Ушу көрөрмандар, ушу биз атаган балдар
şu Nurlandın da übilezi biraz kırsatap kalgan eken, şularga da Allah özü şifasın bersin, eli jelibizge bay bolsun, bar bolsun, tokçuluk bolsun, zamanımız tınç bolsun, paşalarımızga kalıstık bersin, adiletlik bersin, eli jelibіз tınç bolup, şu bardığımız oynap gülüp, yaxşı tileklerimizni kılıp, ıhlaslarımızды kılıp, ımandu bolup, ballarımızga, jigitleri, uğul kızlarımız ötsün. Eş jamandık görbesin, tokçuluk bolsun, tınççılık bolsun, bardığımızın tilegimiz kabul bolsun ha. Amin. Özüder köyünde kavuzun Allah. Bu video hurmatly көрөрмандар, ушул Асыл экебиз менен Каныбек экебизге жана ушу тойду уюштурган Муратбековтерге ыраазычылык билдирип, ушу бизге көмөктөшкөн туугандарыбызга, классташтарыма, досторума, кошуналарыма, аталаш туугандарыма баарына ыраазычылык билдирүү видеосу болду. Кийинки эфирден көрүшкүнчө сак саламатта туруңуздар. Машанага Кудай буйруса, эми февраль айында Кабанын астында жолугушканча сак саламатта туруңуздар. Ассаламу алейкум.